жасалма акыл деген эмне? Суроолор көп. Мисалы, ааламда эмнени эң татаал, эң укмуштуу нерсе десе болот? Ойлонуп көрсөңүз, жообу сөздүн түз эле маанисинде, сиздин башыңызда. Эң комплекстүү нерсе бул адамдын мээси. Эң комплекстүү байланыштар, системаларда ага тең келе албайт. Бирок жасалма акыл муну өзгөртүүнү көздөйт. Маселе робот жасоодо гана эмес. Адамдай ойлоно алчу компьютердик аң сезим жаратууда. Бирок буга чейин дагы көп иш жасалууга тийиш. Жөнөкөй жасалма акыл кеңири тараган. Мисалы, Apple аппаратындагы Siri, Facebook'та досторду сунуштоо, унааларда, үйлөрүбүздө, керек болсо, аба каттамдарын көзөмөлдөөдө колдонулат. Айтор жасалма акыл көп иштерде адамга караганда алда канча так аткарып келет. 1997 жылы эле шахмат боюнча дүйнөлүк чемпионду компьютер утуп алган. Бирок ал компьютерди башка оюн ойно десең билбей туруп калат. Ал жаңы оюнду өз алдынча үйрөнө албайт, адамдай ойлоно албайт. Ошентип адамдай ойлонгон, жөнөкөй эмес, жалпы жасалма акылды жаратуу маселесине келдик. Адамдай ойлоно алган компьютер өз алдынча үйрөнө алат, өз жөндөмүн өнүктүрө да алат. Ал адамдан ашып кетиши мүмкүн. Эксперттер мындай компьютер 2050-жылы жаралышы мүмкүн деп болжоодо. Аны жаратууга миллиарддаган каражат жумшалууда. Жасалма акыл адамзатты куткарат дешет. Башкалары жасалма акыл адамзатты жок кылат дешет.